өзүм деле мисалы да өзүм деле болбой калган экен. Демек бул түстөр жөнөкөй эле тандоо түстөр эмес, ичинде терең өзүнүн маанилери жатат. Давайте ошол жерден Гүлзара айымдын экинчи техникасы кетсин, Отказ кылып койсочу. Вот. Отказдан өтө корккон үчүн. Кызым, азаматсың, сен колуңдан келет. Эмне себептен мындай болот? Кээде мен ушунча аракет кылган окуучу эмнеге мындай кирешеги чыгып калат деп мен өзүм ичимден ойлонуп калам да. Эмне үчүн? Суроо берип алып өзүм кайра шахмат болуп калдым айымдар. Ладно дебейм. Давайте азыр биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир акча менен мамилени оңдой турган какой-то бир 3 техника. Макул. Кыскача техника. Кудайга нааразы болот да, наоборот. Мен эмнеге эрте өлүп калдым, же үйлөнгөн жокмун, же жайланган жокмун, же бай болгон жокмун, нормальный жумушта иштеген жокмун. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары? Менин аты жөнүм Жумагүл Алайчиева, сатуу менеджерлердин жана роп менеджерлердин наставниги болом. Бүгүн сиздерге аябагандай сонун подкастты сунуштап отурабыз. Ким дей турган болсоңуздар, бүгүнкү коногубуз 6 жылдык опыты бар дипломированный психолог, практик Гүлзар Жусупова. Кош келиптирсиз, Гүлзар айым, келгениңизге кубанычтамын. Эки ооз биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзар Жусупова. Мен дагы абдан кубанычтамын сиз менен көрүшүп отурганыма. 6 жылдан бери ар кандай айымдарды, мырзаларды мен дагы окутуп бүтүрдүм. Андыктан бүгүнкү биздин жолугуубуз эл үчүн дагы эң пайдалуу болот деген ойдомун. Ооба, эң башкы ниетибиз ушул биздин, Мен бүгүнкү подкасттын башында эле элдердин ортосундагы талаштуу болгон суроо менен баштагым келип атат. Мисалы, акча адамды бузабы же буга чейин акча тапканга чейинки калыптанып калган мүнөздөр көрүнүп калабы? Мен үчүн да кызык да бул суроого сизден жооп алуучу. Ооба, албетте көпчүлүк адамдар акча көбөйгөн сайын адам бузулат деп ойлойт да. Акча адамды бузат, көп кетет, ичип кетет, адамдын чыныгы жүзү билинет дегендей эле. Андай эмес, акча адамды бузбайт. Акча болсо албетте биз жыргап жашабайбызбы, Акча адамдын түпкү сезимдериндеги именно чыныгы адамды алып чыгат. Адам мисалы ичи тар болсо, акчасы көбөйгөн сайын анда меште ичи тарып баштайт. Жанагы текеберчилик болушу мүмкүн, адамдын самооценкасы төмөн болушу мүмкүн да. Айтат го, көрбөгөндүн көргөнү жаман дегендей эле. Кыргыздын эң сонун сөзү бар, Ошондой эле адамдын чыныгы жүзү билинет. Акча эч убакта адамды бузбайт. Негизи ушул акча адамды бузат, акча тапса көп кетет деген ойлор эле көп адамды көп акча тапкандан чектеп коет, көпчүлүк учурда. Азыр эми элдердин бардыгы эле пример кылганда түшүнөт да. Ушул өзүңүздүн жашооңузда, айланаңызда, практикаңызда эми көп адамдар менен иштештиңиз да 6 жылдын ичинде. Акча тапканга чейин аябай жакшы адам, бирок акча тапкандан кийин өзү өзгөргөн, адамдар болгонбу практикаңызда? Өтө көп, анткени мен адамдар менен акча жана бизнес жаатында иштешкендиктен, баягы адамдар акчасы көбөйүп баштаганда чынында өзгөрүп баштайт. Почти бардыгы деп айта алам. 90% адам өзгөрүп баштайт. Менин көз алдымда деле ал нерсе болот. Биринчи мага келгенде таптакыр башкача, мен акчам болсо ушундай сонун болмок, анан келип ыраазычылык билдирип кетмекмин, ушинтмекмин дешет. Бирок акчасы көбөйгөндөн кийин ал адамды даже таппай каласың. Дайыны жок болуп кетет. Мен ойлойм, переживать этем, эмне болду экен баягы депчи. Анан дагы бир так мисал келтире кетсем, менде минус 200 миң. 200 миң карызы бар бир айым келген. Анан баягы карызынан кутулду. Иштетчү. Шеес аябай жакшы боло баштады, үйлөрдү курушту, өзүнүн менчик бизнесин ачышты. Ошентип аябай сонун болуп баштаганда, албетте жолдошу менен мамилеси келишпей баштады. Мындайча айтканда, айымдын кандай десем, мүнөздөрү таптакыр өзгөрүп кетти да. Таптакыр өзгөрүп кеткендиктен жолдошуна жакпай баштады, экөө урушуп баштады, талашып баштады. Бирок акырындык менен ошол установкалар, ал деген установкаларда биздин туура эмес ойлорубуз, акчам көбөйсө эле мен мындай сүйлөшүм керек деп ойлоп алышы мүмкүн да адамдар. Анткени бизди кичинекей кезибизден акча көбөйсө эмне болот, акча жагынан такыр тарбия берген эмес. Эч ким акча жөнүндө окуткан эмес. Ошон үчүн акча колубузга тийгенде биз даже кантип ошол акча менен мамиле кылабыз, акчабыз көбөйгөндө кандай болуп кетебиз билбейбиз да. Ошон үчүн ошентип өзгөрүү болду. Ошол өзгөрүүлөр менен да акырындык менен иштедик. Анан акыры кайра аялы менен көзү жарашып калган. Дейти, баягы менде деле мисалы
мен деле өзүм сатуу экспертимин, окуучуларды окутам, шүгүр кирешелерим бар. Убагында декретте отурган, бир соң акча таппаган, балдар менен эле үйдө отурган айым болчумун, бирок кирешеге чыгып баштаганда эми биздин үй бүлөбүздө аябай түшүнүктүү адамдар болгондуктан, бирок сырттан ушундай сөздөр болду да. Келиниң акча көп тапса көп кетет, анан мынтип кетет, балаң да айнып кетет деген сыяктуу сөздөрчү. Эми бул алардын ою болду, бирок эгерде айым баягы өзүнүн ар жагынан осознанный, акылдуу, мудрая болсо, мен ойлойм, азыркы айымдагыдай болуп, бир сыйра жашоосу мындай кандай уйгу туйгу болуп, анан кийин оңолбой эле башынан баштап эле өзүн тарбиялап туруп, анан жакшы жашоодо жашаса болот да. Акча көп тапса, значит, аялдын бардыгы мүнөзү өзгөрүп кетет экен, жолдошу менен баягы мамилелери бузулат экен деген нерседен алыс кылгым келип атат да. Иштешкен адамдар андай кадамдарды жасабайт, сөзсүз түрдө. Ошондуктан биз эмне кылып атабыз, психологдор менен иштешип атабыз, Анан азыр айттыңыз го, акча менен мамиле жасаганды бизге үйрөтүшкөн эмес депчи. Давайте азыр биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир акча менен мамилени оңдой турган какой-то бир 3 техника. Макул. Кыскача техника. Келиңиздер, анда эмесе биринчи тест берип көрбөйүнбү? Давайте. Тест абдан кызыктуу. Анан бул тестти тандагандан кийин, сиздер тандагандан кийин анан жообун, анан себебин айтып берейин, Давайте. Келиңиздер, анда мен сиздерге тапшырма берейин. Азыр ичиңизден бир санды ойлоңуз. Сиздер дагы. Хорошо. Ойлонуп, 1ден 1000ге чейин любой санды ойлонсоңуз болот. Ойлонуңуз дагы бир эле сан болуш керек. Ал сиздин сүйүктүү саныңызбы, кандай сан, айырмасы жок. Ичиңизден ойлоносуз. Анан сактап алыңыз, то есть эстеп алыңыз да. Азыр жообун айтам. Ал канча эле? Канча эле? Меники 7 болчу. Вот, көрдүңүздөрбү? 7, мисалы, бул детская позиция. Сиздин жашыңыз 7де. Бул деген биздин сүйүктүү саным бирок дебейм. Да, биздин ал ички жан дүйнөбүздүн жашын билдирет. Бул сан. Силер мындай сүйүктүү саным болчу, анан кийин ушундай, анан туулган күнүм болчу дей беришиңер мүмкүн. Бирок бул деген силердин жашыңар болчу. Эмне үчүн? Суроо берип алып, өзүм кайра шахмат болуп калдым, айымдар. Ладно дебейм. Эмне үчүн? Эми себебин айтып берейин да. Канчалык адам кичинекей болгон сайын, адамдын жан дүйнөсү кичинекей болгон сайын, ага чоң акчанын келиши кыйын болот. Ал анчын эмне кылыш керек? Чоңоюш керек болот. Мына биз ой жүгүртүүбүздү чоңойтушубуз керек. Анткени бизге мисалы миллион каалап атсак, ошол миллионду батыра алышыбыз керек. Анан эгер адам чоңураак сумма, то есть чоңураак санды элестетип алса кандай болот? Мисалы жашыңыз 40да же болбосо 30да, 20дасыз, бирок өзүңүздөн чоң санды азыр айтып алдыңыз. 1000 дедиңиз, 999, 777 деп алышат да, 70де, 80де болупчу. Демек, адамдын жан дүйнөсү анчага чыккан жок. Адамдын өтө көп башында хаос, таракандары, установкалар, туура эмес ойлору, таарынычтары жана ошондой эле өтө көп адамдардын жоопкерчилигин мойнуна көтөрүп алганда дагы адам өзүнөн көп санды, то есть элестетип алат. Жашынан көп санды айтып бересиз. Өзүнөн көп санды элестетип алат дагы. Бул адамдарга да оңойлук менен акча келбейт. Эмнеге дегенде, анткени баягы жоопкерчиликтин баардыгын алып алат, ал адамга өтө оор болот. Акча опять мээге батпай калат да. Ошон үчүн бул адамдар дагы, анан өзүнүн жашынан кичинекей жашта айткан адамдар дагы өзү менен психологически өтө терең иштеш керек болот. Сонун. Мен үчүн да аябагандай сонун инсайт болду. Значит, дагы терең иштешибиз керек. Подкасттын аягына чейин көрө турган болсоңуздар, дагы 2 техниканы сиздерге акысыз беребиз, Гүлзар айым, буюрса. Сиз азыр айтып атасыз го, бизди кичинекейибизде ата-энебиз акчага мамиле жасаганды үйрөткөн эмес депчи. Эми акчага мамиле жасаганды үйрөтпөй чоңойдук. Эми биз чоң кирешелерге чыга алабызбы ошондо? Ошол эле ойлор менен? Албетте чыга алабыз, бирок ар бир адам, мисалы, биз тамганды эле тааныбадык беле, А, Б, Б дегендей эле. Ошондой эле биз математиканы деле, эсептегенди деле үйрөнгөнбүз да. Дал ошондой эле биз акча боюнча деле окушубуз керек. Адам акча боюнча окуганда, ошондой эле сатууну окуш керек. Себеби азыр кимдер миллионерлер? Сатуучулар. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз муну да окушубуз керек. Аябай тереңдетип окушубуз керек. Себеби биз айтабыз да, мектепти бүттүм, университетти бүттүм, менде баары жакшы болот деп. Андай эмес. Акчанын дагы өзүнүн окусу бар, сатуунун дагы өзүнүн окусу бар. Ошон үчүн айтат го, билим деген төрөлгөндөн кабырга чейин деп. Окуган эч качан кеч эмес. Окуш керек. Оку жана оку. Окусак, демек билим алсак, кирешебизди өстүрө алабыз, сонун. Гүлзар айым, сиз психолог катары практиксиз, көп айымдар менен, мырзалар менен иштешип жүрөсүз дагы. Алардын баягы чоң кирешеге чыккан игиликтүү адамдардын жалпы мындай сапаты болобу?
мында ушул сапат болгон үчүн анан бул ийгиликтүү деген сыяктуучу. Балким ал сапат башкаларда жок дагы, алар жыйынтыкка жете албай атышат. Эң туура айтасыз. Адамда сөзсүз түрдө сапат болуш керек. Мисалы кээ бирлер мынтет да, эптеп эле ушул акча төлөп койсом эле ушундай болуп кетем деп. Андай эмес да. Мисалы баардык эле адамдар сиздей боло албайт. Да? Баардык эле адамдар психолог болуп кете албайт. Мисалы ойлошот, там 200-300 миң сом берип психолог болуп кетем, же дагы бирдеке болуп кетем. Андай эмес. Адамда эң биринчи кандай десем өзүнүн миссиясын билиш керек. Адам деген өзүнүн миссиясын билбей эле баягы элди эрчип эле тияка акча которуп буга окуп эле өздөрүн таба албай атышпайбы? Андай эмес. Адам өзүн терең изилдеп, менин колумдан эмне келет, мен эмне кыла алам деп жакшылап ойлонгон сапат эң биринчиден. Экинчиден адам өзү аракет кылыш керек. Элементарный аракет кылыш керек да. Аракет кылбай эле жөн эптеп эле акча төлөп коем, баары жакшы, андай эмес. Адамдын аракетчилдиги, туруктуулугу, анан ниети таза болуш керек. Кээ бирки адамдар күмөн санаган боюнча бир жумушту баштайт. Ооба. Күмөн санаган боюнча элементарный окуйт, бир сабакты окуйт дейли, окуйт да болобу, болбойбу деген күмөн санаа болот да. Албетте күмөн санаганда эч нерсе болуп кетпейт. Ошон үчүн ушул 4 сапат адамда сөзсүз түрдө болуш керек. Күмөн санабай, ниетти туура коюп, Кудайга тапшырып коюп, Эң туура. баардыгы жакшы болот деп кадам ташташ керек. Азыр сиз айтып атпайсызбы, туруктуулук депчи. Мен ушул туруктуулукка дагы бир пример келтиргим келет өзүмдүн жашоомдон. Мисалы, сатуу менеджери болуп жаңы иштеп баштаганда мен 40 чыга элек балам менен эмизип атып бир номер менен сүйлөшөм, тамак жазып атып бир номер менен сүйлөшөм. Кайнена кайнатам менен чогуу жашаганда дагы үйдүн жумуштары бар. Алардын көңүлүн карашым керек деген сыяктуучу. Бала ыйлак болот, башка болот. Бир убакыт болгон, мен жумушумду таштап койсом, бул меники эмес окшойт бул. Эми зачем баламды ыйлатып, мынтип үй жумуштарына жетишпей жасагандын депчи. Убактылуу келген кыйынчылыкта мен таштап койгум келген учурлар болгон. Бирок салыштырып келгенде сатуу менеджерлик менин жашоомду до и после кылып өзгөрткөндүгү үчүн мен туруктуу ошол жумушумду сүйдүм дагы до конца кеттим. И ошол туруктуулук сапаты мени азыркы деңгээлге чейин чыгарды. Сатуу менеджери болдум, роп болдум, сатуу эксперти болдум, продюсерлик билимдерди алдым деген сыяктуучу. Андыктан туруктуулук сапаты дагы сөзсүз түрдө Гүлзара айым айткан мүнөздөргө кошуп туруп, өздөштүрүп алсаңыздар, аябай сиздерге жардамын тийгизет. Азыр сиз да айтып атасыз го, бир бияка окуйт, бир тияка окуйт депчи. Наоборот, бир нерсеге кызыксаң, ошол боюнча эле улам билимдерди жогорулап издене бере турган болсоң, ошол бир профессиянын баягы идеалдуу, күчтүү адамы болуп чыгасың да, ошол сферада. Эң туура. Мисалы, кээ бир адамдар бир мүмкүнчүлүк келет го, Кудайым айтат го, сени бир жакшы жака, жыйынтыкка жеткизиш үчүн сага адамдарды жиберип себепчи кылам депчи. Ошол себепчи болгон адамдарды, себепчи болгон ситуацияларды меники окшойт, байкап көрөйүнчү, может бул бекеринен келбегендир деген сыяктуу аракет жасашат да. А кээ бирөө болсо ошол мүмкүнчүлүктөн коркуп качат да. Бул жагынан кандай карайсыз өзүңүз? Тоже туура суроо, абдан туура да. Себеби адам өзүнө ишенбейт. Мүмкүнчүлүктөн качкан адамдар көрөйүн, эмкиде, анан шартым болгондо, анан балдарым чоңойгондо, анан окууну бүтөйүн, күйөөгө тие алайын, ажырашып кетейин, анан баардыгын артка эле улам артка калтыра берет да. Канчалык адам ийгиликти артка калтырган сайын акча ошончолук артта калат. Баардык нерсе артта эле кала берет да, алдыда эч нерсе жок. Түшүнөсүзбү? Ошон үчүн адам өзүнө ишениш керек. Бул жерден бир азыр сиздин көрүүчүлөрүңүзгө бир мисал келтирейин. Келиңиз. Бир эркек болгон экен, бир киши болуптур. Ал бат эле өлүп калат да. Элүүгө чыгып чыкпай эле өлүп калат. Анан барып алып анан кийин Кудайдын алдына суракка барат да. Суракка барганда анан кийин баягы Кудайга нааразы болот да, наоборот. Мен эмнеге эрте өлүп калдым, же үйлөнгөн жокмун, же жайланган жокмун, же бай болгон жокмун, нормальный жумушта иштеген жокмун дейт. Претензия коет наоборот. Неге мени бактылуу кылган жоксуң, Кудай дейт да. Вроде бы намаз эле окудум, бардыгын кылдым дейт. Ошондо Кудай карап туруп, мен сага бүт мүмкүнчүлүктү бердим дейт да. Бүт мүмкүнчүлүктү бердим, сен өзүң кабыл алган жоксуң дейт. Кантип сен берген жоксуң, мен көргөн жокмун дейт. Анан айтат да, мен сага сонун аялдарды бердим дейт. Түрү менен, сулуусун бердим, арыгын бердим, семизин бердим, акылдуусун бердим, түрү менен бердим. Сен бирок тандап бирөөнү дагы кабыл алган жоксуң. Тандап жүрүп эле өтүп кеттиң дейт да. Андан кийин дейт, мен сага жумуштун түрүн бердим дейт. Бүт барлык жумуштун түрүн бердим. Сен опять мен эртең окуйм, мисалда, мен эртең баштайм, бүрсүгүнү баштайм деп атып эле. Булмага болот, булмага болбойт деп тандалат. Бул колумдан келбейт, бул айлык аз экен, анан бул мен үчүн эмес, мен мындан корком деп атып эле, ошентип отуруп, жумушту да тандай алган жоксуң дейт да. Андан кийин мен сага акчаны деги баардык нерсени бердим дейт.
аягында даже сен өлүп баратканда сен кой узагыраак жашасын, дагы бактылуу болсун деп мен даже пендени жөнөттүм дейт да. Пендени жөнөттүр, канча жөнөттүр. Ал баягы сууга чөгүп өлүптүр да. Сууга чөгүп кетип атканда бир пендени жөнөттүр чыбык менен. Ошол чыбыкты тартса эле жашап калмак экен да. Ал айттыр, мен Аллах куткарат, Аллах өзү сактайт деп туруп чик кирип кеттир да сугачы, ошол боюнча жашай калыптыр. Көрдүңүзбү? Андыктан кечке күтүп отура бербеш керек. Аллах берген күнү дебеш керек. Аллах күндө берет. Күндө берет, бирок кабыл албаган биз өзүбүзбүз да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мүмкүнчүлүк келгенде кабыл алыш керек. Ой, денем чымырап кетти. Кимде ушул азыркы Гүлзара айымдын айткан сөзүнөн кийин деп мындай өзүңүздүн күнөөңүздү мойнуңузга алып калган эме болду, мындай. Болот го, бир сөздү уксаң, чындыгында мен ушундай кылам да деп момент адамды трансформация кыла турган сөз айттыңыз да. Аябай сонун, мага жакты. Гүлзара, мен өзүмдүн практикамда көп байкайм. Мисалы, мен да окуучуларды окутам да, 2,5 миңден ашык окуучум бар. Бир эле окуучу келет. Эми бардыгына бирдей билим бересиң да. Бирөөнү мынтип бекитип алып билим бербейсиң, бардыгына бирдей бересиң, бирок ошол эле окуу учурунда аябай аракет кылат, практикадан өтөт, бирок сатууга келгенде сатып албай кыйналат, бирок аракетчил. Ушундай окуучулар дагы болот. Кээ бирөөндө болсо ошол эле продукт, ошол эле билим, ошол эле баада сатышат, бирок бирөөсү 5 миң киришее чыгат, бирөөсү 20-30 миң киришее чыгат. Эмне себептен мындай болот? Кээде мен ушунча аракет кылган окуучу эмнеге мындай киришее чыгып калат деп мен өзүм ичимден ойлонуп калам да. На самом деле бул аракет жасап атат го деп. Эми бар арасында аракет кылбай койгондогу адамдарчы, бирок аракет кылгандар үчүн көбүрөөк күйөм да мен. Эмне себептен жыйынтык болбой калат ошолордо деп. Себеби бул адамдардын өзүнүн ички абалы. Адам качан результат алат, качан акча таба баштайт, качан сиз айткандай сатуу кылып баштайт да. Эң биринчи бул жерде да туруктуулук. Экинчиден самооценка. Бул жерде самооценка өтө көп роль ойнойт, айрыкча сатууда. Ооба, көп кардарлар менен иштешет да. Ооба, себеби сатууда биз эмне кылабыз? Адам менен түзмө түз чыгабыз. Тааныбаган эле адамга сатуу кылабыз да, мисалы тааныбаган адамга, мисалы көбүнчө тааныбаган адамга сатуу кылабыз. Ошондо адамдын өзүнүн ичиндеги самооценкасы төмөн болсо, адамдар менен мындай даап сүйлөшө албайт. Көрдүңүздөрбү? Анткени кичинекей кезинен ата энеси кызым, азаматсың, сенин колуңдан келет, көпчүлүгүбүздү антип чоңойткон эмес. Вот ошентип чоңойтпогон үчүн бул жерде ата энеде күнөө эмес. Баягы бала самооценкасы төмөн боюнча чоңоюп калгандагы, эгер мен урушуп койсочу, анан кийин мени минтип койсочу, кагып койсочу, силкип койсочу, отказ кылып койсочу. Вот. Отказдан өтө корккон үчүн, отказдан корккон үчүн баягы самооценкасы төмөн бойдон сатууну да жасай албайт да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн результат жарата албайт. Анткени айтып атпаймынбы? Кимдер азыр көп акча табат? Ким азыр ийгиликтүү? Ким азыр мындай айтканда миллионер? Азыр сатуу кылган адам миллионер. Любой нерсени сатканды үйрөнүшүбүз керек. Азыр сатуу жок, акча жок просто. Ошон үчүн самооценканы көтөрүп, өзү менен да адам терең иштеш керек. Себеби бул жерде сизде такыр күнөө жок. Анткени сиз айткандай бардыгына билим берип атасыз, бирдей билим берип атасыз. Бирок алар биринчиден чечим чыгарган жок. Экинчиден самооценкасы төмөн. Туруктуу эмес. Баягы детская позицияда, да? Чоңой элек да. Ошон үчүн менде болбойт атат, менде мынтип атат дей беришет да. Ошон үчүн адам өзү менен канчалык иштеген сайын, ошончолук аракет кылган сайын сатуусу дагы сонбойт, сонун акча табат. Бардык эле адамдарга бирдей мүмкүнчүлүк берилет. Ошол адамдар ошол мүмкүнчүлүктү просто кабыл алыш керек. Анан өзү менен иштеш керек. Сонун. Кечээ мен эфир өттүм. Как раз менеджер болуп иштеп жүргөндөргө акысыз разбор алдым да эфирденчи. Анан ошол жерден айтып атат бир айым. Мага берилет кардарлар, даяр кардарлар. Улам чалам, чалсам албайт, жазсам жооп бербейт. Бардыгы ушундай дейт да. Анан мен эми өзүмдүн сатуудагы опытым менен жооп бердим, бирок сизден дагы ушул нерсени уккум келип атат да. Адамдын ички абалынан дагы ошол чалган кардарлары албай койгону дагы мындай күзгү катар чалдырып береби же кандай? Эң туура бул жерде сиздин көрүүчүлөрүңүзгө кайрылып кетейин. Эгер сизде да ошондой сатуу болбой жатса, ошентип элдин баардыгы отказ кылса, мисалы телефондорду коюп койсо да, анда эмне кылыш керек? Ичибизден ойлонуп көрүшүбүз керек. Ичибизде кичинекей кезибизде бизди ким дайыма игнор кылчу? Мисалы, апасы байкуш бошойт да. Апа дайыма тамак жасайт, то бирдеке кылып аткан болот, то жумушка барат да. Кичинекей балаң келип этектей берет го. Апа, мен менен ойно, мага тамак бер и так далее. Ал көңүл бурууну каалайт. Демек, ошол кызга, ошол менеджерлерге мисалы да, ошентип телефонду коюп ушинтип аткан менеджерлерге демек көңүл буруу жетишкен эмес.
Бул жерде да адам өзү менен иштеш керек. Мындай жөнөкөй эле нерселер карап турсаң да, бирок ушул нерселер бизге жетпейт. Кадимкиде стресс да. Мен канча бир жумадан бери иштеп атам, чалсам алышпайт, 10 номер алсам 5-6сы вообще чалсаң албайт, жазсаң жооп бербейт деп айттык. Демек сиз айткандай внимание жетпейт өзүнө. Да, терең караш керек бул жерде. Сонун. Ой. Мен жыргап атам азыр ар бир ответтен, потому что өзүмө керектүү жоопторду четко алып атам да. Мен ойлойм сиздер дагы алып атасыздар. Азыр билим алган айымдар, мырзалар, негизи эле изденген адамдар аябагандай көп, бирок билим менен натыйжанын ортосунда эмне бар? Эң башкысы азыр биринчиден айта кетейин, адамдар жылтырак, оңой болуп кетет деген нерселерге кызыгып атышпайбы? Рекламага, туура эмес рекламаларга эле кетип калышат. Бул жерде жыйынтык алыш үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчиден адамдын билимин караңыздар. Ал адам терең билим алганбы? Сизди окутуп аткан адам. Өзүнүн результаты барбы? Же жөн эле эптеп эле 2 ай окуп алып эле сизди кайра окутуп атабы? Көрдүңүзбү? Канчалык адамдын терең билими болгон сайын ошончолук да адамга берилет. Бул биринчиден мугалимден көз каранды. Экинчиден бул адамдын өзүнөн. Эмнеге дегенде, өзү мугалим эмне берсе, ошонун баардыгын сиңирип, ошонун баардыгын элементарно колдонуш керек. Жашоосунда канчалык колдонсо, ошончолук албетте баягы мугалим деген болгон нерсесин берип атпайбы. Мисалы сиз деле баардыгын берип атасыз. Кандай билимиңиз болсо, прям бир тамчысына чейин берип атпайсызбы? Бирок сиз айткандай бирөө сиздин эле окуучуларыңыздан да 100 000 деген 200 000 деген киришелерге чыгып атат, а кээделери коркуп отурат. Бул жерде адам опять өзү менен дагы терең иштеш керек. Билимди, ошол алган билимди сиңирип алыш керек. Көпчүлүк учурда адамга эмне үчүн билим сиңбейт бул жерде? Жанагы мээси толуп калган. Элестетиңиз, бул кружка, бул сиздин мээңиз. Биздин акыл эсибиз. Акыл эсибиз, бирок таза суу куюш үчүн, таза суу бул билим. Бирок бул жакта мусор бар. Мусорда эмнелер? Таарынычтар, анан бирөөлөрдү күнөөлөй берет, сен күнөөлүүсүң, анан мисалы бирөө окутту эле мен болуп кете алган жокмун. Эмне үчүн? Анткени таарыныч бар. Бул баардыгы бала кезден бери келаткан мусорлор бар. Элементарно, да? Анан албетте ошол мусорлордон арылмайынча таза суу куйганга болбойт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн билим алыш үчүн билим бул таза суу дедик. Ошол кружкаңызды бошотуңуз. Азыр сиз могу менен көрсөтсөңүзчү, мен дагы окуучуларыма бир пример келтирип калдым эле. Менин мисалы 3 литрлик банкадагы тооло билимим бар. Сиз 1 литрлик банка менен келип алсаңыз 1 литрликке ылайыктуу эле билимди алып кетесиз. 2 литр менен келсеңиз 2 литрликке ылайыктуу билимди алып кетесиз. Анан өзүңүз 1 литрлик банканы алып келип алып эле мен 3 литрлик банкамды куйсаңыз деле ашып кала берет, батпайт. Анын сыңарындай адам эмне менен келсе, ошол менен кетет да. Мисалы көпчүлүк адамдар мындай да, мен азыр бир жумушту башташ үчүн дагы билим алып алайын, мага жетпей аткандай, муну дагы кошумча алайын, бышыктап алайын, анан кийин баштайм деп улам издене берет, билим ала беришет да. Алар үчүн дагы билим алып курс окуш керекпи, же болбосо өзүнүн ички какой-то бир тоскоолдуктарын түшүнүш керекпи? Бул жерде көпчүлүк адамдар апасын издеп жүрөт деп айтам да. Эмнеге дегенде, бул дагы бала кезден келаткан бир жетишпегендиктер болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурда айтып атпаймынбы, биз апабыздан толук сүй ала алган эмеспиз. Баардык эле апалар балдарын жакшы көрөт. Сиз деле жакшы көрөсүз да. Ошондой эле бөпөлөп чоңойтот. Бирок ичинде таарыныч болгон үчүн, себеби апабыз бизге прям идеальный бере алган эмес да. Мүмкүн бир көйнөгүздү алып бере албай калышы мүмкүн, дагы бир нерсе, бир кемчилик бар какой-то. Ошондон улам балдар эненин сүйүүсүн кабыл алган эмес. Ал эми эненин сүйүүсүнө тойбогон балдар улам энесин издей берет. Себеби бир ай сизден окуйт, бир ай дагы бирөөдөн окуйт, дагы толук ал элекмин деп дагы бирөөдөн окуйт, 3-чүдөн 5-чиден окуй берет да. Андан көрө кандай кеңеш бермекчимин сиздин көрүшүлөрүңүзгө да. Андан көрө мисалы Жумагүл айымдан окуп баштадыңыз. Жумагүл айымдын ар кандай сабактары бар да, кичинекей, мисалы А тамгасын үйрөткөндөн баштап Я тамгасын үйрөткөнгө чейин билимдери бар. Ошон үчүн ушунча жылдар бери окутуп келатат да. Эмне кеңеш бермекчимин? Ошол А тамгадан баштап Я тамгасына чейин билим болушунча алыңыз, ошол эле жетиштүү болот. Изденип кереги жок. Ошол. Эң туура. Бир адам менен аягына чейин чыгыш керек. Улам издене берген менен айлар. То есть андан эч кандай деле пайда жок. Ушул жерде дагы бир кошумчалай кетейин. Мисалы,
бир психолог менен иштешип до конца өмүр өткөнгө чейин ошол менен чогуу баягы бир наставник катары көрүп кеткен дагы адамдар бар. Сиз айткандай эле ар бир эмеден психологдон может андан башка нерсени үйрөнөттүрмүн, может мындан башка нерсени үйрөнөт, анын техникалары башкача да, зато мен баардык жактан идеалдуу психологиялык сабактарды окуп өзүмө сиңирип атам деген дагы адамдар болот. Анда алардын да позициясы ушундай болуп калабы? Ооба, себеби баардык эле психологдор бирдей, бирок именно ошол психолог менен дагы адамдын энергиясы туура келиш керек да. Кээде энергиясы туура эмес келгенде дагы, туура келишпей калганда дагы адам иштеше албашы мүмкүн. Же болбосо психологдун элементарно билими терең эмес. Мисалы адамга бир психолог, бир бизнес наставник, мисалы сиз сатууну үйрөтөсүз. Сатуу наставниги ошондой ар кайсы тараптан бирден наставник болсо болот. Бирок бир эле учурда 5 психолог менен же болбосо бир эле учурда 5 сатууну үйрөткөн 5 адам менен иштешкенге болбойт. Элементарно ошол бир адамды тандап алып, өзүң кайсы сферада окугуң келип атат, ошо аягына чейин каз, ошонун терең билимдерин до конца прям соруп ал, согуна чейин соруп ал. Вот ошондо баардыгы идеалдуу болот. Анан чала була окуп, мисалы ар кандай сабактар да бар да, 1000 сомдук сабакты окуйт дагы, мен эч нерсе деле алган жокмун деп 3 күн окуп алып кайрайт. Дагы бирөөнүн сабагына ошондой эле дагы 1000 сомдук же болбосо 500 сомдук сабактарды издеп эле арзан сабактарды издеп жүрөт. Арзан сабактар деген эмне? Бул жерде жөн эле мындай түшүндүрмө эле сабактар болот да, көбүнчө арзан сабактар. Үстүртөн эле. Себеби бир эле сабактан баардыгын түшүндүрүп бере албайсың да. Көпчүлүгү мындай төмөнкү эле эң кандай десем, эң биринчи эле уровендерди окуйт дагы терең кете алышпайт да. Вот ошон үчүн издене беришет. Түшүндүм сонун. Азыр эми сатуу боюнча айтып атабыз, көпчүлүгү сатуу жагында, сатуу тармагында жүргөн адамдар көрүп аткан болсо, ушул жерде дагы бир нерсени айтайын. Мен өзүм сатуу эксперти катары окуучуларга сабак өтүп атканда 80% сатуу психологиядан турат, 20% техникадан турат деп айтам да. А сиздин көз карашыңызда мыкты сатуу менеджерлер только техниканы жакшы билиш керекпи же баары бир ички абалыңдан зависит этеби сенин сатууң? Мага дагы өтө көп бизнес кылган адамдар келет. Өтө көп наставниктер келет. Менде ушундай болбой атат, бизнесим болбой атат, же болбосо ушундай болуп атат депчи. Бул адамдардын дагы эң терең причинасы, себептери бул психология. Сиз айткандай 80% психология, эң туура айттыңыз да. 20% аракет. Ошон үчүн адам эң биринчи өзүн оңдош керек. Менин оюмда эмнелер бар? Менин кандай блокторум бар? Эгер адам өзү менен терең иштешпесе, айтып атпаймынбы? Кой там президент болом дегенде окусаң да эч нерсе болуп чыкпайсың да. Көрдүңүзбү? Адам 80% өзү менен иштеш керек. Андан кийин гана бирөөгө претензия койгонду үйрөнүшүбүз керек да. Сонун сөз. Бизнесте деле ошондой. Биз акча салып беребиз да, миллиондогон акчаларды салабыз, бизнес кылабыз, тырышабыз, кайра шыпырылып эле мурунку ордубузга келип калабыз. Эмнеге? Анткени психологиялык жактан кандайдыр бир блоктор бизге тоскоолдук кылып атат. Ошон үчүн биз өзүбүз менен иштеп алып туруп, анан кийин любой нерсени баштасак болот да. Давайте ошол жерден Гүлзара айымдын экинчи техникасы кетсин, Ооба. Анда дагы бир тест берели сиздин көрүүчүлөрүңүзгө. Кызыл, жашыл, сары. Үчөөнүн бирөөнү тандаңыз. Мен жашылда турам, жашыл. Хорошо. Сиздер дагы ушул 3 түстүн бирөөнү тандаңыздар. Кызыл, жашыл, сары. Сразу ушул жерден. Ушул жерден. Тандаңыздар да бирөөнү. Ичиңиздерге ошол нерсени сактап алыңыз. Кайсы түстү тандадыңыз? Эми бул адамдар кандай адамдар? Жана эмнеси менен иштеш керек? Сразу ошол жөнүндө айтып кетейин, Сизден баштай берели. Жашылды тандадыңыз. Жашылдар булар жаш адамдар, жана сиз жетидемин дегендей эле чоңой элек адамдар. Быша элек адамдар болот. Мен жаман кылып тастайм ал жакачы. Ишенчек адамдар болот. Ак көңүл адамдар болот. Баардыгын эле башкаларга бергенге даяр боло берет да. Бирок өзүнө эч нерсе калбай калат. Ошон үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Эң биринчиден чоңоюш керек, жашылдар чоңойгула. Экинчиден өзүңүздү ойлоп баштаңыз. Себеби бизди айтканда ата энебиз айтпайт да. Өзүңдү эле ойлой бересиңби, элди ойло, эл эмне дейт и так далее. Эл деп чоңойтуп койгон да. Ошон үчүн сиз өзүңүздөн баштаңыз баардык нерсени. Мен өзүмө эмне кылышым керек, эмне жетишпейт, менин максатым эмнеде депчи. Сиз өзүмчүл адам эмессиз да. Бир аз өзүмчүлүрөөк болуш керек негизи жашоодо. Да, реально эле бизди даже күйөөгө тээрди делечи, биринчи кайнжуртуңдун көңүлүн ал, биринчи жолдошуңду ыраазы кыл, кайнатаңа алып бер, эмне алып берсең дагы эми бизге сарсанаа болбой, эң негизгиси ошол жакты кара деген сыяктуу тарбия берди да, эми ата энебиз деле баягы барган жеринде
жакшы жашап кетсин, Ооба. ошол жакта өнүп өссүн деген мааниде айтышты. Эми айланып келгенде психологияга келгенде мына жашылды тандаганым ошол болуп калдык го. ооба бул тарбия деле туура, алар деле бизди жакшы болсун деди, бирок биз алар мисалы ата энебиз үйрөткөн жок да өзүңдү унутуп кал деген жок да, бирок биз баягы ата энебиз айткан оюнча эле кете беребиз да өзүбүздү унутуп калабыз. Бул өзүбүздөн эч кимди күнөөлөбөшүбүз керек да. Ал эми сарылар кандай адамдар болот? Сарылар солнышкалар, булар күндөр. Баардык адамга булар дагы болгон нерсесин баардыгына берип коет да, башка адамдарга берип коет да, өзүндө эч нерсе жок кылат. Энергия жок кылат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн сары адамдар дагы булар болушунча өзүнө энергия чогултуш керек. Булар алданат. Жылтыр-жылтырларга кызыгат, жанагындай мен айткандай туура эмес рекламалар менен туура эмес жактарга көбүрөөк кетип калат. Өтө көп алданган адамдар. Демек эмне? Буларга көбүрөөк ишеним керек болот. Булар өзүндө ишеним жок болгон үчүн башка бирөөлөргө ишенип, мүмкүн бул жакта окусам мындай болуп кетем, мүмкүн муну попробовать этсем мындай болуп калам дей беришет да. Ошон үчүн бул адамдарга ишеним керек. Жакшылап ойлонуп көрүңүз, кичинекей кезиңизде сиздин ишенимиңизди ким бузду эле? Мисалы болот го, апабызга секретибизди айтып койсок, апабыз башкаларга жайып ийет го. Эми бул балада депчи. Ошол сыяктуу бир нерсе болгон да. Ал эми кызылдар өтө күчтүү адамдар. Өтө күчтүү, любой нерсени баштаса аягына чейин чыгарган. Прям вулкандар десек болот да. Булардын колундан бүт нерсе келет. Бирок бир ноосу бар. Ал эмне? Ал деген булардын башында толо негатив бар. Кызылдар көбүрөөк негативдер менен иштешсе, көбүрөөк өзүнүн блогтору менен, таарынычтары менен иштешсе, прям кандай десем, миллионер болсо болот. Даже долларовый миллионер болсо болот да. Ошон үчүн көбүрөөк өздөрү менен иштеш керек болот. Демек бул түстөр жөнөкөй эле тандоо түстөр эмес, ичинде терең өзүнүн маанилери жатат, Сатуу дегенде эле көпчүлүк мынтип ойлошот да. Именно менин деле биринчи эфириме кирген адамдардын ойлору ушундай болот да. Сатуу дегенде бул бир адам келди, значит мен ошону көндүрүшүм керек дагы, ушул нерсени сатышым керек деген ой менен келишет. Эми баягы биз деле айтабыз, келген кардардын көйгөйүнүн чечимин силер беришиңер керек. Потому что элдер муктаж болуп келатат да ошол нерсеге. Мисалы, англис тилин үйрөнөм деди, ал адам Америкага кетип атат. Грин карта алды дейли, бирок англис тилин билбейт. Америкага барып, англис тилин судай сүйлөп, ошол жактагы адамдар менен иштеп кетиш үчүн дагы тил керек делет. А бизге тилди үйрөнөм деп келип атабы? Биз эмне кылдык? Англис тил курсун сатып атабыз. Ал адам билим алды дагы Америкага барып өзүнүн жашоосун жакшы жашап кеткенге, жумуштарын таап иштеп кеткенге биз себепчи болуп атабыз да. Мен ушундай пример менен түшүндүрүп берем. Көпчүлүк адамдар сатууну ушундай ойлошот экен. Мен эптеп эле сүдүрүп келип алып келип жазышым керек, анан ошонун аркасынан киришип чыгышым керек. Кээ бирөө айтат, мен деген ал адамды кыйнап алып келип кантип жазам депчи. Эгерде адам кыйнап баягы өзүнүн немеси жок болсо, ыраазычылыгы жок болсо, өзүнүн көңүлү, муктаждыгы жок болсо, анда ал адам номер таштап мага маамат берип койгачы, мага керек эле деп келбейт да. Мен ушул нерсени эми баягы курска келген окуучуларыма гана айтып түшүндүрө алам, бирок бардык аудиторияга түшүндүрүп айта элекмин да. Как психолог катары ушул суроого сиз тереңирээк ачып берсеңиз сонун болот эле. Элдин баардыгын эле сатыш керекпи же тандап алыш керекпи деген сыяктуубу? Элдин баардыгы мына сатуучулар сатууга отурганда эле келген адамды кыйнап саттырыш керек деген. Түшүндүм. Эң туура айттыңыз. Бул жерде адамдарга тандоо беришибиз керек. Себеби сиз айткандай, английский курска деле баягы кээ бир адамдар мындай кандай десем, адашып номер калтырып алышы мүмкүн да. Кээ бир адамдар түшүнбөй калтырып алышы мүмкүн. Кээ бирлерине чынында керек болушу мүмкүн да. Бул жерде биз эмне кылышыбыз керек? Ар бир келген номерге сатышыбыз керекпи же жокпу? Ар бир келген адамдын өзүнүн тандоосу бар. Мисалы, мага психология келгенде, кээ бирлер адамдар ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, акчалуу болгусу келет. Кээ бир адамдар адашып келип калат. Кээ бир адамдар психологияны түшүнбөй эле келип калышат. Анан албетте биз түшүндүрүп беребиз, баарын айтып беребиз. Тандоону өзү тандап алат. Керек болсо тандап алат. Кыгыстап эле кредит алдырып, эптеп эле каттап алыштын кереги жок. Бул жерде адам өзү тандап, ооба мен окугум келип атат, менде результат жараткым келип атат, бир нерсеге жетким келип атат деш керек да. Демек өзүнүн каалоосу болуш керек. Мисалы, сиз сатуучу болсоңуз, сиз жакшылап ойлонушуңуз керек. Ушул мен сатып аткан нерсени өзүм сатып алмакмынбы? Эң сонун. Да. Өзү сатып алганда ошол нерседен эмне алмак?
А биз кыз да эле айткандай сатып атпайбызбы, андай болбойт. Өзүмө жагабы бул продукт? Мисалы ушул сабак өзүмө жагабы, прям мындай ырахаттанып колдономбу ошону? Көрдүңүздөр? Мен дагы сатам. Себеби айтып атпайбы, биз азыр баарыбыз эле сатабыз. Сатканда гана ийгилик болот да. Мен мисалы 4-5 бизнес кылам. Бизнес бул сатуу. Бирок ушул менин 5 бизнесимдин баары өзүмө жагат. Мен рахат алам бул нерседен. Көрдүңүздөрбү? Демек эмне? Өзүңүздүн рахат алган нерсеңизди оңой сатасыз. Ошон үчүн ошол сатуу менеджерлери да ошол нерседен рахат алыш керек. Рахат алып, прям бардыгын билип, ар бир пунктка мисалы жооп бере алыш керек. Мындай кылсаңыз мындай болосуз, мындай кылсаңыз мындай болосуз деген сыяктуу. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде эптеп эле эмес, өзүң рахат алып, сиз айткандай адамдарды мындай ыраазычылык менен сатышыңыз керек да. Азыр мен YouTube'га дагы бир сабак жүктөдүм эле. Эски сатуунун техникалары жана жаңы сатуунун техникалары депчи. Азыр эски баягы онлайн жаңы башталып жатканда, биз деле маалымат алганда бизге программаларды, прайстар жиберсе эле, басымча экен, ичинде мындай болот экен эле сатып алчубуз да. Шаблондор менен элечи. Азыр андай нерсе өтпөйт. Азыр акыркы 3 орун калды, акыркы 2 орун калды. Всё, бүгүн катталсаң болду, катталбасаң жок деген сыяктуу триггерлер да өтпөйт. Азыр мен окуучуларымды да ушул нерсеге үйрөтүп атам. Келген адамдарга камкордук кылып сатыш керек. Качан сен камкор болсоң, баягы эгерде сизге керек эмес болсо, мен сизди кыйнабайм. Тандоо сизде. Анан эгерде бул жактагы ичиндеги программаларды сизге кереги барбы, кереги жокпу мен түшүндүрүп айтам. Жакса, чечим сиздики. Жакпаса, кыйнабайбыз деген сыяктуу позиция менен саткыла деп. Азыр баягы улам конкуренция өскөн сайын элдердин түшүнүгү аябай тереңдеди да. Азыр элдер акылдуу. Чындыгында. Жаңы башталып аткандай эмес да. Буга десе буга, тиге десе тиге кете бербейт. Аябай анализ кылышат. Кече эле күлүп аттым эле. Мисалы, бирөө сатуу менеджерлик окугусу келсе, мага эле номер таштабайт. Алар сатуу менеджерлерди окуткан бир нече экспертке номер таштайт да, анализ дейт. Эми негизи күлүп калабыз, кимдин сатуу менеджери күчтүү болсо ошол алып кетет депчи. Бирок ошонун ичинде дагы чындыгында адамга ушул жардамы тийсе экен деген ниетти оңдоп туруп отура турган болсо, ал менеджерге кардалар өзү эле келет да. Спокойно сатуу жасашат. Андыктан Гүлзайра эмдин айткан сөзүнө дагы 100% кошулам. Гүлзайра, биз азыр бардык адамдардын баягы таарынычын, күнөөлүү сезимдерин, ар бир жашоосунда ситуацияларга терең кириш керек. Бул биякта болушу мүмкүн, тиякта болушу мүмкүн деп айтып атпайбызбы? Негизи адамдар кайсыл учурда психологко кайрылганы туура болот? Эң туура суроо башынан баштап. Мисалы, сиз бир бизнес баштайын деп атасыз. Любой жумушту баштайын деп атасыз, же болбосо жөн эле отурасыз. Жумушуңуз деле баары жакшы, бардыгы сонундай көрүнүп атат, сезилип атат. Любой убакта психологко кайрылыш керек. Эмне үчүн? Биз кыргыз эли көбүнчө эмне кылабыз? Болбой калганда больницага барабыз го. Такыр болбой калганда, ооруп өлөйүн деп калганда барабыз да. Ошондой эле мага психологторго бизге дагы биз как будто мындай волшебник катары, сразу эле бир нерсе кылып ийчүдөй катары болбой калганда келишет. Болбой калганда деген кандай? Карызы чачынан көп. Соттошуп атат, оттошуп атат, күйөөсү менен ажырашып атат, урушуп атат, талашып атат. Болбой калган ситуацияда келет. Ооруп калат, ар кандай нерсе болот. Баласы бактысыз болуп кетет. Аны айтам да, эмне үчүн башынан баштап эле психологияда окуган жоксуздар. Башынан алар себеби айтышат да, эмнеге ушуну билген жокмун? Ушуну билип алсам мен балдарымды туура тарбияламак экенмин, элементарно да. Ушуну билип алсам, бизнести туура кылмак экенмин. Себеби бизнесте психологиянын өтө көп секреттери бар, техникалары бар бизнес кылыш үчүнчү. Вот ошон үчүн көп өкүнүшөт. Мага келгенден кийинчи. Ошон үчүн эч нерсе боло элек деле кайрылыш керек. Психология бул биздин ой жүгүртүүбүз, биздин ички абалыбыз. Биз сыртыбыздан көйнөк кийип алсак, курсагыбыз ток болсо эле баары жакшы деп жүрө беребиз да. Андай эмес. Бизде өтө көп блоктор бар. Башынан эле кайрылыш керек. Мен бир мисал келтире кетейин. Мен өзүм деле мисалы да, өзүм деле болбой калганда келгем. Давайте өзүңүздү пример кылыңыз, потому что сиздики мен ойлойм айымдарга, көрүүчүлөргө өтүмдүүрөөк болот да. Ооба. Мен да болбой калганда келгемин. Мен да биринчи турмушумдан ажырашканмын. Мен 15 жылдан бери эле бизнесте жүрөм, бирок бизнесте өтө көп жолу банкрот болгонмун. Бирок ошо банкрот болбой туруп деле баштасам болот беле? Психологияны болот болчу да, мен эч ким заставлять эткен жок да банкрот бол депчи. Бул жерде өзүбүздүн тандообуз да. Мен эч кимди күнөөлөбөйм, элдерди күнөөлөбөйм, бизнестерди күнөөлөбөйм. Өзүндө экен, бардык нерсе өзүндө экен. Карыз болуп калганмын, бир эмес, карыз 5 жолу кайталанган да.
көрдүңүзбү? Демек эмне кылышым керек болчу? Мен башынан психологияны башташым керек болчу. Азыр ушуну айта алсаң, элдер айтат да, карыз болгондордун баары бизди окутуп калды. Ажырашкандардын баары да окутуп калды бизди. Кыйналган, өзүнүн оокатын кыла албай аткандардын баары бизди окутуп калды акчага дейт да. Мен бекер деле окута берем, мага айырма жок. Бирок бекер болгондо жукпайт экен да. Себеби мен дагы бекерлерди, арзандарды издеп эле жүрө берчүмүн да, мурдачы. Ал жуккан деле эмес, эч кандай результат алган деле эмесмин да. Анан мисалы Луи Виттон. Луи Виттонду билесиңер да. Луи Виттон деген азыр өтө бир эле кошелегү $1000 үйдө турат да. Луи Виттон деле жөн эле ийгиликтүү болуп калган адам эмес да. Луи Виттон деле баягы 13 жашынан өгөйүнүн колунда калып, ал деле кыйналып, ошондой кыйынчылыктан ийгиликтүү болуп чыккан экен да. Парижге чейин 2 жыл жөө баскан экен. Элестеткиле. Вот, ал деле кыйналгандан чыкты да. Кыйналгандан ушундай брендке айланган. Себеби ага акча керек болгон. Ошондой эле азыр антип айтпаңыздар, карыздардын баары да окутуп калды деп, Эгер карыз болгон адам эмес болсо, эгер бизнес кылбаган адам болсо, сиздерге эч нерсе үйрөтө алмак эмес да. Өзү ошол карызды басып өтүп, карызды жаап анан бизнес баштаган үчүн опытын сиздерге берет десеңиз. Эң туура да. Канчалык адамда опыт көп болсо, ошончолук адам башкаларга берет. Мисалы, мен ажырашып көрбөсөм, айымдарга үйрөтө алмак эмесмин да. Муну туура жаса, муну туура эмес жаса деген сыяктуучу. Мындай жасабагыла, мындай кылгыла деп мен азыр ажыраш деп эч кимге айтпайм. Күйөө менен урушуп атам, мынтип атам десе дагы, мен айтам, токтот. Ажырашам деген ойду таптакыр алып сал дагы, давай жакшы жактарын алалы деген сыяктуу. Ошондой эле карыз болуп баратам десе дагы, карыздын себептерин таап, ошол карыздан чыгарганга аракет кылам да. Көрдүңүздөрбү? Демек эмне экен? Биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Болбой калганда, сүйрөлүп калганда эмес, азыр баштаңыздар психологияны. Ар бириңиздер прямо азыр баштаңыздар. Анткени мен таптакыр болбой минуста 3,5 миллион карыз болгондо анан психологияга келгем. Ойлошуңуздар мүмкүн, элдерде окутуп окумуш болуп кеттир. Андай эмес. Менин бизнесим бар болчу. Ошол бизнесимди акырындан бутка тургузуп, значит, ушул карыздан чыгып, плюска наоборот чыкса болот экен. Мындайча айтканда, мурда мен 200-300 миң сом таап жүрсөм, психологияга келип 2 жыл психологияда окугандан кийин гана миллионго чыккам. Бизнестен. Көрдүңүздөрбү? Демек эмне экен? Мурда эле келсем болот эле го психология. 3 миллион карыз болуп кеткичи десеңиз. Мурда эле миллиондорду тапсам болмок да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн азыр баштай бериңиздер. Карыз боло электе, эч нерсе боло электе деле баштасаңыздар, батыраак көп суммаларга чыгасыздар. Азыр бизди көрүп аткан адамдар бир суроону бериши мүмкүн. Биз эмне ошондо өмүр бою психологко акчабызды төлөп өтөбүзбү? Эгерде биздин постоянно программаларыбыз чыга берсе, постоянно психолог менен иштей берсек, акчабыздын бардыгынан да психолог суралат экен да деп ойлошу мүмкүн. Айтышы дагы мүмкүн кадр артында. Буга кандай жооп бересиз? Ошентип ойлошу мүмкүн, чынында эле ошондой да. Себеби биз мисалы жашыбыз канчада? Жашыбызга карашыбыз керек. Канчага чыктык? Ушунча жылдан бери биздин башыбыздан кандай гана нерселер өткөн жок. Алданып калган учурлар болду, уруш талаш болду, үй бүлөдө деле баардыгы идеалдуу болбойт да. Бир күн урушсаң, эртеси күн жарашасың деген сыяктуу да. Ачка калган, ток калган, кийимиң жок, кийимиң бар калган убактар болот. Ладно, прям адамдын жашоосу идеалдуу деп коелу. Бирок кандай десем, ошончо жылдан бери келаткан блоктор, ошончо жылдан бери келаткан нерселер, анан психологко 1 ай окусаң эле баардыгы эле прям жок болуп кетпейт да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана мен 2 жыл окугандан кийин миллионго чыктым деген сыяктуу эле адам тереңирээк окуш керек. Мен мисалы азыр деле окуп атам. Психология окуп атканыма 6 жыл болду. Азыр диссертациямды жактап атам азыр. Себеби мага ушунчалык жакты, терең каздым жаккан үчүн. Көрдүңүздөрбү? 6 жылдын ичинде мен өтө көп нерсени түшүндүм. Азыр раз карап туруп эле адам сыртынан айтып кой алам. Бул адамдын кандай болтору бар. Себеби канчалык терең окуган сайын ошончолук терең түшүнүп калат экенсиң бизнести, адамдарды бардыгын. Ошон үчүн эптеп эле 1 ай окуп алып эле менде болгон жок, же болбосо дагы дальше окушум керекпи, өмүр бою эмес, жакшылап бир окуп алып, ошол нерсени жашооңо колдон. Окуйсуң, бирок ошону жашооңдо колдонбосоң, ал толку жок да. Демек, постоянно акча төлөп жанында окугандан көрө, бир психологияны терең окуп алып туруп, өзүн өзү баягы тарбиялап, Ооба, тарбиялап, колдонуп кете берсе болот экен. Болот. Өмүр бою акча төлөштүн кереги жок. Бирок сени оңго, солго, себеби баягы жолдо баратканда деле бияка барсам деген эки ой болот да. Ооба. Эки ойго анан кийин
оң жакка барсаң, мисалы адашып калган болушуң мүмкүн да. Бир бизнести баштасамбы, баштабасамбы деп ойлойсуң да, раз баштабасаң ал сеники эмес болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде наставник керек болуп калат. Ошондой мезгилде сөзсүз түрдө бизнес наставник, бизнес психолог керек да. Менин багытым именно ошо бизнес боюнча, бизнес акча боюнча. Бул жерде наставник керек. Бирок өмүр бою төлөштүн кереги жок. Дайыма байланышта болуп, ушундай болуп атат деп диагностикалар бар, мисалы бизде тесттер бар психологический да. Ошолорду эле колдонсоңор болот. Азыр тесттер, диагностикалар деп атасыз го, терапия, проработка дегендер адамды байлап койбойбу? Мен сөзсүз ушул проработканы жасасам, анан кийин мен азыр проблемам чечилет. Азыр ушул терапияны жасасам, анан менин проблемам чечилет деп адам байланып калбайбы ошол нерсеге? Жок, байланбайт. Бир жолу аягына чейин тереңдетип алып алса эле болду. Байланбайт. Мен ойлойм, кадр артындагы көрүүчүлөрдүн суроосуна жооп болду, Гүлзар айым, акча көбөйсө адамдардын көйгөйү азаябы же болбосо көйгөйдүн деңгээли өзгөрөбү? Бул жерде көйгөй деген эмне? Ошону жакшылап билишибиз керек да. Биринчиден. Да, эң биринчиден. Көп адамдар, мисалы, үй алуу мен үчүн көйгөй. Мисалы, үй алуу мен үчүн проблема. Мага да өтө көп адамдар келди. Эмне проблема болуп атат десең, үй алуу мен үчүн проблема болуп атат. Машина алуу мен үчүн проблема болуп атат. Акча мен үчүн проблема дейт. Эмнени көйгөй катары кылып алсаң, ошол сен жашооңдо көйгөй боло берет. Ошон үчүн бул жерде Кудай сактасын, көйгөй деген өтө оор нерсе, өтө жаман нерсе. Көйгөй катары кылып албагыла. Сен акча көп болсо жыргалда. Акчаң көп болсо той өткөрөсүң, акчаң көп болсо каалаган машинаңды, үйүңдү, каалаган кийимиңди, тамагыңды аласың. Да? Демек эмне экен? Акча деген бул жыргал нерсе. Ошон үчүн акча көбөйсө жыргайсың. Акча көбөйсө каалаган нерсеңе жетесиң деген сөз да. Мисалы, мага айтып атпаймынбы, азыркы айткандай эле, бир эже келди. Эмне проблема десем, үй алган көйгөй болуп атат. Эженин жашы 60-ка чыгып калыптыр. Үйүбүз жок дейт да, батирде турат экен. Эжеге айттым, эже, көрдүңүзбү? Сиз үйдү көйгөйгө айлантып атсаңыз, албетте сизге ошол көйгөй боюнча калып калат да, сиз өмүр бою үйгө жетпейсиз. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн көйгөй деген сөздү таптакыр эле жок кылып койгонубуз жакшы. Ушунун ордуна эмнени алмаштырсак болот? Сөз айтыңызчы бирде. Менде бир тапшырма болуп атат. Задача деп коет го орусча, Ал же болбосо менде бир план болуп атат деп айтышыбыз керек да. Кандай план десе, мен үй алгым келип атат. Деген классно же. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн сөздөрдү алмаштырышыбыз керек. Үй алган проблема, акча келбей атат проблема эмес. Менин планымда чоң акча тапкым келип атат деп айтсаңар оңой келет. Сонун болду. Мен дагы колдоном сөзсүз түрдө. Ар бир сөздүн энергиясы бар дейт го. Демек, энергиясы бар дагы ар бир сөздү айтканда эле ошого жараша ишенимдерин кабыл алат, Сонун. Анан азыр айтып атпайсызбы, мисалы, ошол айым үй алганга жакындап атат. Дейли, көйгөй катары көрдү, сиз менен иштеш баштады, үй алганга жакындап атат. Анан үй алганга жакындап калганда эле кайра артка тартып кеткен учурлар болобу? Болот, ар кандай учурлар болот. Бирөө бат жетет, бирөө акырындык менен жетет, бирөө 5 айда жетсе, бирөө 5 жылда жетет. Ал өзүнүн чечими, ал өзүнүн каалоосу, өзүнүн блоктору, бул нормалдуу эле нерсе. Анан биз ойлойбуз да, өзүм эле ушинтип тырыша берсем эле баары жакшы болуп кетет дегенибиз менен бул ата энеден келаткандагы программа ойношу мүмкүн. Мисалы, сиздин ата энеңиз кичинекей кезиңизде үйлөрү кандай эле, кантип үйгө жетишти эле. Эгер ошол нерсе сиз үчүн көйгөй боло берсе, албетте сиз деле үйгө жетейин деп баратып кайра артыңызга кете беришиңиз мүмкүн да. Себеби ата энеңиз карыз болгон болушу мүмкүн, үйгө жете албай кыйналган болушу мүмкүн. Эми ар кандай ситуация болот да жашоодо. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул программалар менен да биз иштешибиз керек. Гүлзар айым, акыркы учурларда менден сатуу менеджерлерди, ропторду алып өзүңүздүн бизнесиңизге колдонуп келатасыз да. Кечеги биздин коногубуз айткан болчу. Жумагүл айым, сиздин командаңызды алганга чейин мен бир айда $3000 таргетке рекламага салдым, бирок ар жактан чогултуп келген 8 менеджерим бар болчу. 13 эле сатуу жасап беришти. Анан сиз кыздарыңызды бердиңиз, акыркы 2 күн калган болчу, 2 күндө 87 кишиге продажа жасап 300 миңдей запуск кылып беришти деп разницасын айтып берди да, салыштырыпчы. Ошол сыяктуу эле сизде дагы салыштыруу барбы өзүңүздүн командаңыз менен, мурдагы азыркы менин окуучуларым менен? Албетте, сиз өтө мындай күчтүү тарбиялайт экенсиз. Эмнеге дегенде, сиздин кыздарыңыздын эң жакшы жагы бул жоопкерчилик.
жоопкерчилик эгер адамда жоопкерчилик бар болсо эле баардык нерсени кылып кетсе болот да. Көрдүңүздөр, ошон үчүн мен кеңеш бермекчимин, прям сиздин менеджерлериңизди любой бизнеске колдонсо деп. Мисалы, Жумагүл айымдын менеджерлери кимге керек? Товар сатсаңыз, любой товар сатсаңыз, менеджерлер керек болот. Себеби сатуу биринчи орунда. Жалгыз саткандан көрө командаңда 10 адам сатса жакшы да. Эгер сиз курсуңузду сатсаңыз да, себеби азыр ар кандай курстар бар. Курстар пайдалуу курстар. Эгер курсуңузду сатсаңыз, деги любой бизнес кылсаңыз, Жумагүл айым менен иштесеңиз болот. Себеби мен дагы ыраазымын. Айырмасы эң башкы ошо бир эле сапат, мага эң жаккан сапат бул жоопкерчилик. Анан менеджерлер басымдуу бөлүгүн азыр түшүнүшүп өткөн, что биз только курс сатабыз депчи. На самом деле менде офлайн иштеп жүргөн бизнестеги адамдар бар, товарный бизнестегилер, даже салондо услугасын саткандар бар. Аларга дагы менеджерлерди коюп беришет. Анан офлайн точкасы бар, магазини. Ал жакка менеджерлер келген кардарлар менен баягы консультация берип жетишпейт дагы. Онлайн улам жазгандарга жооп бербей калып кетип, онлайн просто Instagram баракчаны, WhatsAppка жооп берип отурганга дагы менеджерлерди сурашат. Анан менеджер десе эле только эле курстар сатат эмес. Азыркы учурда кайсыл жака сатуу керек болсо ошонун бардыгына менеджер керек. Анан сатуу менеджерликти мен бардыгына ылайыкташтырып туруп окутам да. Онлайн дагы иштейт, офлайн дагы иштейт. Система бирдей сатууда. Эң туура. Анда келиңиздер, үчүнчү техниканы жасап көрөлү. Да. Көзүбүздү жумабыз. Мен дагы. Да. Барыңыздар көзүңүздөрдү жумуп, терең дем алып. Элестетиңиздер, маңдайыңызда бир кичинекей бөбөк турат. Эркек болсоңуз эркек бөбөктү элестетиңиз, кыз болсоңуз кыз бөбөктү элестетиңиз. Кичинекей бөбөк турат. Анын көздөрү таарынычка толгон, кусалыкка толгон, мээримге тойбой калган. Ал элдин баарынан жылуу сөз күтөт. Мени эркелетсе дейт. Мага жылуу сөздөрдү айтса, мени кучактаса дейт. Ал апасын издейт. Бирок апасы эч бошобойт. Ал бөбөк ким? Ал сизсиз. Ал сиздин жан дүйнөңүз. Жан дүйнөңүздү сиз көбүнчө унутуп калгансыз. Ошол бөбөк сизсиз. Жакшылап анын көздөрүн караңыз. Көздөрүндө эмне бар? Таарынычпы? Кусалыкпы? Себеби сиз көрөөгат деп, жакындарым деп өзүңүздү таптакыр унутуп калган болушуңуз мүмкүн. Көздөрүн жакшылап элестетиңиз. Эми өзүңүзгө убада берип, өзүңүздү чакырганга аракет кылыңыз. Айтыңыз, кел мага. Мен сени кучактайын. Мен сени кабыл алайын. Мен сени менен таанышайын деңиз. Себеби чынында сиз өзүңүздү таптакыр унутуп калгансыз. Же эң акыркы кезекке коюп койгонсуз. Ал бөбөк таарынат, жок дейт. Мен сага барбайм. Сен мени алдап коесуң дейт. Себеби өзүңүзгө убада берип, көп учурда алдап келесиз. Эртең кылам, бүрсүгүнү кылам, эмкиде, шартым болгондо дейсиз, бирок өзүңүзгө шарт түзбөй келатасыз. Жан дүйнөңүз күтө берип чарчады. Ошон үчүн сизде азыр ар кандай көйгөйлөр болуп атат. Ооруп атышыңыз мүмкүн. Акча келбей жатышы мүмкүн. Өзүңүзгө болушунча убада бериңиз. Мен сени алдабайм. Бүгүндөн баштап өзгөрөм. Бүгүндөн баштап сени менен терең таанышам. Сенин калың менен жашайм деңиз. Анын колдору кир, беттери кир, кийими кир, чачтары саксайган. Аны эми сиз жуунтуп, кыз болсо апапакай кылып бантик тагып, чачын өрүп, жакшынакай уход кылыңыз. Ал эми эркек бала болсоңуз, анда ак рубашка кийгизип, шым кийгизип, сонун бөбөк айлантыңыз. Эми ал бөбөк мутурайып таптаза болуп,
бир аз болсо да көңүл көтөрүлүп калды. Айтыңыз, кел мага. Эми мен сени алдабайм. Бүгүндөн баштап сенин каалооңду аткарам. Айт, эмне каалайсың деңиздер. Ал сизге ишенип ишенбей, бакырайган көздөр менен сизди карап атат. Сиз айтыңыз, коркпо, кел мага деп бекем кучактаңыз. Кучактап, көкүрөгүңүзгө колуңузду коюп, өзүңүздүн атыңызды сыртыңыздан айтып, эмне каалайсың деңиз. Эмне каалайсың дегенде кандайдыр бир өзүңүздөн жооп келет. Эмне каалайсың дегенде бир нерсени айтса, ошол нерсени сөзсүз жакын арада аткарыңыз. Ошондо анын артынан өтө көп ийгиликтер келет. Көзүңүздөрдү ача берсеңиздер болот. Классно, прям жүрөгүм оозума чейин келди го. Мындай аба жетпей калган сыяктуучу. Сонун Өзүңүздөн башташыбыз керек. Гүлзара айым, бүгүн келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. Негизи көрүүчүлөр айтышы мүмкүн, бүгүн жалаң акча боюнча сүйлөштү депчи. Негизи акча эмес, адамдын өзү жөнүндө сүйлөштүк десем дагы болот. Бүгүнкү биздин көрүүчүлөрүбүзгө аябагандай пайдалуу эфир болду деп толугу менен ишенип айта алам. Себеби кээде адамды мүмкүнчүлүк эмес, ошол мүмкүнчүлүккө карай өздөрүнүн чечими тоскоолдук жаратып коет. Ошол нерселерди түшүнүштү деп ойлойм. Келиңиз, сизден жыйынтыктоочу бир-эки сөз болсун. Чоң рахмат чакырганыңызга дагы. Сиз менен иштешкениме абдан кубанычтамын. Буюрса алдыда айтып атпаймынбы, менин 5 бизнесим бар деп да. Өтө көп менеджерлер, өтө көп ошол менеджерлердин башкаруучусу керек болот мага дагы да. Андыктан дагы алдыда өтө көп сонун күндөр бар. Бул жерде мен сизге жана көрүүчүлөрүңүзгө эмне айтмакчымын. Эң башкысы өзүбүздөн баштайлы. Ошондо ийгилик өзүбүзгө келет. Ийгилик мага келсин десеңиз, албетте келет. Анан оозубуздан эмне чыкса, ниетибизде эмне болсо, ошонун баары аткарылат. Ошого ишениңиздер, баардыгын бизге Кудайым берет. Бирок бизден өтө көп нерсе көз каранды. Эң сонун, толугу менен кошулам. Мындан кийин менин курстарымда дагы Гүлзар Жусупованы көрөсүздөр. Анткени бизде сабак башталганда кириши кылып, өзүнчө ички абалдарыбыз менен иштешип, бир сыйра сабакка кирип кетебиз. Андан кийин бизде практикалар башталат. Гүлзар айым, практика башталганда окуучулар бири-бири менен, сиз мисалы менеджер болсоңуз, мен кардар болуп экөөбүз практика жасайбыз, жандуу менин көзөмөлүмдө. Анан анализ берип, кемчиликтерин айтып, сатууда кайсыл жерден туура эмес кылып атат, ошолорду оңдоп отуруп, анан бир жума ичинде профессионал менеджер болуп чыгышат да. Анан эми жумушка кетейин деп атканда кайра Гүлзар айым менен эфир кылабыз дагы. Мындайча айтканда, жумушка подготовка кетет да, ички абалыңыздар менен иштешип. Андан кийин уже сиздер жумушка кеттиңиздер, иштеп баштадыңыздар, реалдуу кардалар менен иштешип атасыздар, сүйлөшүп атасыздар. Алардын да таракандар болушу мүмкүн, сиздин да таракандарыңыз болушу мүмкүн дагы. Жумушка деген көз карашыңыз өзгөрүшү мүмкүн. Же болбосо меники эмес окшойт, таштап салсамбы деген ойлор болот башында. Ошондой ситуацияларда кайрадан жандуу Гүлзар айым менен эфирлерди кылабыз, диагностикаларды кылабыз, разборлорду кылабыз дагы. Сиздердин мындайча айтканда сатууңуздарды бир ай бою 3 жолу эфир кылып сопровождать этебиз да. Мындай кайтарым байланыш менен, тем более күчтүү психолог менен, мен ойлойм сиздерде жыйынтык сөзсүз түрдө болот. Өзүңүздөр эле жоопкерчилик менен карасаңыздар. Андыктан Гүлзар айым менен дагы биздин сабактарыбызда чогуу көрүшөбүз. Буюрса. Ага. Ошону менен биздин бүгүнкү подкастыбыз жыйынтыкталды. Эгерде подкасттан алган өзүңүздүн пайдаларыңыз болсо, инсайттарыңыз болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жаза кетиңиз жана каналга подписка болуп лайк басканды унутпаңыз. Баардыгыңыздарга ийгилик.